Балдарды коргоо эл аралык күнү. 1950-жылдан баштап бул майрам белгиленип келет. Андыктан Бактылуу айым реалити долбоорунун бүгүнкү көрсөтүүсү көп балалуу ата-энелерге жана ошондой эле кичинекей наристелерге арналмакчы. Бактылуу айым реалити долбоору башталды. Коомдук биринчи каналдын редакциясына келип түшкөн каттардын арасынан биз Талас областынын тургуну Шахризада айымды Бактылуу айым реалити долбоорунун башкы каарманы деп тандап алдык. Анын жашы 33 гана жашта болгону менен 7 баласы бар. Болгондо дагы ал 7 баласын жалгыз тарбиялап чоңойтуп өстүрүп келе жаткан убагы. Ушул үйдө балдарын гана чоңойтпостон апасын жана ошондой эле 90 жаштагы чоң апасын дагы жалгыз карап келет. Тагдырдын оор сыноосуна сынып калбаш үчүн, балдарын багыш үчүн ал унаа жуучу жайда унааларды жууп жана ошондой эле талаадагы оор жумуштарды жасап киреше алып келет. Бардыгыңыздарга эле азыр бул айымдын жолдошу 7 баланын атасы кайда деген суроо келип жатса, анда ал тууралуу биздин көрсөтүүдөн так маалымат менен кененирээк айтып беребиз. Ал балдарын багуудан баш тартып жана ошондой эле кол көтөрүп тынч жашоо бербегени ажырашууга себеп деп айтсак болот. Эми Шахризада айымды 7 баласы менен биргеликте Бишкекке чакырабыз. Мына ошентип биздин Талас областынан, Талас шаарынан дагы башкы каарманыбыз Шахризада айым келди. Аябай толкунданып жатса керек, анын болгон эмоцияларын, сезимдерин азыр биз түзмө-түз сиздерге көрсөтөбүз, угузабыз. Андан соң эң сонун борборубуздагы Бишкектеги дүкөндөргө шопинг жасайбыз, кийимдерди алабыз, сулуулугуна кам көрөбүз. Себеби бардык аял зат эле көптөгөн жакшы көңүлдөргө татыктуу деп эсептеймин. Бактылуу айым реалити долбоорунун каарманы окшойсуз, Кандайсыз? Жакшысызбы? Толкундооңуздан сөз таппай менден алыстабаңыз, жакыныраак туруп, азыр байланышабыз, дагы сүйлөшөбүз. Кандай аман эсен келип алдыңызбы? Жүрүңүз сонда. Кандай сезимдер болот? Баардык эле сиздин эмоцияңызды көргүсү келип атат. Ишендиңизби? Бишкекке жеткенге чейин эмне ойлор болду? Сизге биздин администраторубуз Асылай чалганда кандай сезимдер болду? Эмне себептен кандай бизге кат келди деп ойлойсуз? Мен аябай кубанычтамын, чын Бактылуу айымга. Ушул мечтать этчим, аябайчы мурун эле кызым төрөлөктү эле, силердин атыңардан койгонбуз Анжелика деп кызымды. Кызыңардыбы? Эки кызымды. Канча жашта? 3кө чыгат эми. Мындай биринчи жолу болуп атат. Бактылуу айым реалити долбоорунда биринчи жолу кызым менин атыман арнап келген каарманга мен туш келип атам. Демек, ниеттерибиз 3 жыл мурун эле түз коюлган экен да жолугушууга. Ошо мен мурун эле мечтать этчим ушуга келсем. Негизи эле Бишкек шаарында өзүңүзгө кийим алып, дүкөндөрдү кыдырган мүмкүнчүлүгүңүз болду беле? Көптөн бери келген эмесмин, эмелерге, мындай салондорго мындай кыдырган эмесмин да вообще. Дүкөндөргө вообще кыдырып көргөн эмесмин. Мечтам болуп атат эми келип, аябай. Өзүңүзгө акыркы жолу качан көңүл бөлдүңүз эле? Мен көңүл деле өзүмө карабачымын, балдарым менен эле. Ушулар менен эле балдарымды карап көңүл бурбачымын вообще. 32-де. Менден 2 жаш эле уулу классташ эжекем деп койсом болот турбайбы, Биринчи жолу Бишкек шаарында дүкөндөрдө шопинг жасайт, анда биз менен бирге болуңуздар. Шопинг, анткени ал эң сонун допинг. Шопинг, анткени ал эң сонун допинг. Керектүү ыңгайлуу бут кийимдердин бардыгын алдык. Болгондо дагы Шахризада айымдын өлчөмү 34 экен. Эптеп 34 өлчөмүндөгү бут кийимди алып Лина Маранага ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ар дайым биздин каармандарга ушул жерден бут кийимдер табылат. 34-төн 40 өлчөмгө чейин бардык бут кийимдер бар. Кандай десеңиздер, азыр бир аздан кийин подиумдан көрөсүздөр, бирок ага чейин биз ыңгайлуу сонун кийимдерди да тандайбыз.
Биздин долбоорго 5 жылдын аралыгында көптөгөн каттар келип түшөт. Биздин башкы өзүбүздүн дагы почтабыз бар. Мынакей экран астында сиздер көрүп жаткан. Ошондой эле Instagram баракчабыздагы директ бөлүмүнө дагы кат жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми коомдук биринчи канал менен жана КТРК музыка менен биргеликте бул долбоорду биз жасап жаткандыктан алардын дагы өздөрүнө колго кат жазып жөнөтсөңүздөр болот. Мына ушундай каттардын арасынан бирөөсүн биз тандап алдык. Ал катты бизге Бишкек шаарынын тургуну жөнөткөн экен. Анда учурашып дагы бир рет саламдашып кетсек. Анда эмесе Наргиза, саламатсызбы? Саламатчылык. Катыңыздын кабыл алышына канчалык иретте кубанычта болдуңуз? Аябай кубандык, ишене албадык. Баардыгыбыз ишене албай кубанып, азыр толкунданып турган кезибиз. Шахризаданын акыбалы мага аябай белгилүү. Мен да башыман өткөн. Мен 11 тууганмын. Маалыматтарга эгер таяна кетсек, ал жакта 7 баласын жалгыз өзү тарбиялап, бүгүн чоңойтуп, бапестеп жаткан мезгили, ошончо дагы бир кандайдыр бир сыноо дагы башында бар. Улуу кызы дагы ооруп жатат, эч кандай оорусунун дартын эч ким билбейт, белгисиз болуп атат деп жазган экенсиз. Биз бул көрсөтүүбүзгө Шахризада айымды катыштырып атканыбыздын себеби балким бир жакшы доктурлар чыгып калат көрүп, балким өздөрүнө чакырып калат, балким дагы кол сунган инсандар көп болот деген иретинде биз көпүрө болуп жатабыз. Дагы маалыматтар жөнүндө бизге берип кетсеңиз, эмне деп жаздыңыз эле? Баласынан больницага жатса, бул кызынын анализин таппай, диагнозун таппай Бишкекке направление жөнөткөн экен. Ошо Бишкекке чыкканга да жол киреше жок, аябай 7 баласы менен жалгыз бой кыйналып, бизге келгенден кийин больницага кайрылганга дагы каражат жетишпей, анан ошо бактылуу айым долбооруна кат жазсак, эми ошо сиз айткандай баягы кайдыгер караган элдерибиз, доктур врачтарыбыз кызын карап, аяктырып, Алланын ыраазычылыгы үчүн ошо. Демек, бардык биздин каармандар реалдуу экенине ишендиңиздер. Биз ар дайым реалдуу гана каармандарды катыштырабыз. Ошондуктан биздин Бактылуу айым реалити долбоорубуздун эшиги ар дайым ар бир такылдаткан инсанга ачык, өзгөчө жардамга муктаж инсандарга мен жардам берет элем. Кандай бир пайдам бар башка дагы инсандарга деген инсандар үчүн мынакей биздин экран астындагы номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Биздин командага кошулуңуздар. Ал эми биз башкы каарманыбызды куттуктап, төрүбүздөн орун алганыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, атайын алыскы Талас областынан, Талас шаарынан 7 балаңыз менен биргеликте келгениңизди бир куттуктап алалык. Бул дагы чоң эрдик, бул чоң жол жүрүш болду сиз үчүн. Эми өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, канча бир туугансыз, кайсыл жактан кызысыз, турмушка качан чыккансыз, алгачкы аристеңиз тууралуу? Саламатсыздарбы? Мен Жолдошова Шахризада Тажибаевнамын. Атам Тажибаев, апам Дарика. Өзүм 6 бир тууганмын, эң кичүүсү болом. Алгачкы турмушка чыккан күнүңүз, жылыңыз канча жашта элеңиз? Мен 16 болчумун. 16 жашында турмушка чыктым. 17-нде кызымды ала качып кеттиби? Сүйлөшүп жүрүп эле ошо ала качып кеттим. Өзүңүздүн макулдугуңуз менен, ишенип, Анан турмушунда экенде кызым 4 жашынан бери ушу бетине аллергиясы бар да, күндөн ушу чыга берет аллергиясычы. Больницага да жатты, болгон жок. Аябай эле күчүп атат да азырчы. Күнгө чыкса эле ушу көзүнө чыгат, оозуна чыгып калат, кийин тамак иче албай калат. Ички органдарына да чыгып атпайбы? Ичкине ушу көзүнө да чыгып калат да, кийин көзүнүн ичине, тамагынын ичине дагы. Тамагына да ушу тамак иче албай эметип калат, ооруп калат. Ошо эмне себептен экен? Ошо билбейм, ошо эмнеден экен, ушу канынан деп эметип кой дешет да. Балдарыңыз тууралуу айтып кетсеңиз, 7 баланы жалгыз тарбиялоо кандай? Мен элестете албай жатам азыр. 7өөнү кандай кийинтип, мен 3 кызымды кийиндиргиче 3өөнү алгыча 3өөнө тең бирдей мээрим төккөнчө эле толкунданып кетемин да. Кантип жетишип атасыз? Мен жетишем, улуу кызым жумушка өзүм мындай эмеде иштейм, фасолдо иштеп калам, мойкада да иштеп калдым. Бүт жерде эле иштейт экенсиң бала багыш үчүн. Ошол бири-бирин карашып эле ушун чоңоюп эле келатыр. Биз канча балалуу болбойлук, канча жашка чыкпайлык, эгерде апабыз бар болсо, биз ар дайым эрке кыз болот экенбиз.
Алтындай болгон апакеңиз жардам берип атканын өз көзүм менен көрүп атам. Себеп дегенде бүгүн биздин көрсөтүүбүз мынакей студияда башталганга чейин биз борборду кыдырдык, шаар кыдырдык. Биздин Шахризада айымды апасын менен 7 баласын тосуп алып, абдан сонун күн өткөрдүк. Анда эмесе баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү биздин реалити долбоордун жаңы форматындагы көчөдө болгон буга чейинки сонун рубрикалар менен бөлүшүп кетмекчибиз. Биздин балдарыбыз балмуздак жей истегенден өз колум менен балмуздак жасап берейин деп аябай эрмектеп атам. Бала кезимде мындай балмуздактарды бардык дүкөндөрдө бүгүнкү күндө сатчу эмес, эсимде молоко деген чоң мындай КамАЗга окшошкон бир машиналар келип, ошолордун иштеринен чоң флягалардын ичинде тоңдурулган балмуздактар бир гана мындай ак түстө болчу. Анан апамдын курбусу Салтанат эже эсимде бар. Ушундай балмуздак сатканда жанына туруп алып, ушинтип балмуздактарды салып, мен дагы сатышканда абдан жактырат болчумун. Мына ошентип эми 20 канча жыл өткөндөн кийин дагы балмуздак салып жатам. Азыр эрип кала элегинде биз анда балдарга балмуздактарды жеткирип берели. Мына ошентип биз сонун аба ырайында борборубуздун так ортосунда борбордук аянтта азыр сейилдеп жүргөн мезгилибиз. Эң негизгиси ушул балдарыбыз бактылуу болсун. Ар бир наристеге, балага биз бактылуу балалык каалайбыз. Ошондой сонун эмоцияларга толуп, азыр маанайыбыз көтөрүлүп, студияда отурабыз. Сөздү болсо улансак, Шахризада айым, айтсаңыз, кандай сизге азыр кеңештер керек? Мисалы үчүн, көп учурда биз билбестиктен эле баягы өзүбүздүн жашообузду жеңилдете албайт экенбиз да. Кээ бирөөсү билим жаатында балким азыраак билет. Ошол эле баланы тарбиялоо боюнча дагы билим керек экен көрсө. Аял затка өзгөчө. Ал эми эркек мырзаларга дагы аялына жана үй бүлөсүнө өзүнүн милдетин жана аларга каралоо боюнча дагы билиш керек экен да. Ошондо гана өзүнө бир жоопкерчилик алат экен. Бүгүнкү күндө жолдошуңуз каякта? 8 айдан бери ошо эмет жүрөбүз да, таарынышып, бири-бирибизге чыгып. Эмне себептен? Өзү ичкиликке берип ичет да. Ичкиликти кандай? Бир нерсеге кайгырып, жумушу иши болбой ичетпи? Же сүйүнгөнүнөнбү, жетип алалы болуп мен кыйынмын деп? 3 эме болду да, просто эмеси, мамасы кайтыш болду, бир туугандарынан кайтыш болду, атасы ошо 3 нагрузка болуп кетти. Ошого аябай жоготуу ар бир эле инсандын башында бар. Аны биз жашоонун баягы агымында эле туура кабыл алышыбыз керек. Эч кандай жардам бербейтпи? Жардам бербейт, иштебейт. Ошо. Эмне үчүн сиз 7 баланы иштебеген мырзага төрөп бердиңиз? Ошону ойлонбой эле өзүм иштеп эле билинбептир да, өзүм иштейм. Көп балалуу болуу өзүңүздүн кыялыңыз беле же жолдошуңуз суранды? Өзүм кыялым болчу мен. Мен ошо өзүм эле балдарымды баккым келет да, жолдошум жок эле, ошо мать-одиночка болуп, ошо чыга алсам депчи. Ошо балдарым өзүм эле пособие алып, анан азыр просто ажырашып, анан кийин эме кылгыла деп атат да, тияка эмелерчи, соцзащиталаргачы. Эмне үчүн сиз арыз жазган жоксуз? Ошо арыз ажырашууга. Ошо жазып электим да. Жолдошумду ажырашууга эме бербейм деп атат да, согласие бербейм депчи.
Ал беретпи, бербейтпи? Ошо. Сиз арыз жазып коюшуңуз керек да. Эми ошого тушкан буюрса. Жок, эгерде ушул долбоордон кийин сени менен жашайм, мен баардыгын түшүндүм, токтолдум, бактылуу үй бүлө курабыз деп келсечи, ага кандай карайсыз? Эмне себептен? Мен ал көңүлүм калтырып койгон акыркы жолу ушу больницага чейин жаткызганда менчи урупчу. Кол көтөрөт демек. Кол Көп көтөрөт да, кол да? көтөрөт аябай. Ичкилик абалындабы же соо кезинде? Ичкилик абалында ошондой. Демек ичкиликти көтөрө албайт, Балким дин жолуна түшүп, мынакей бөлөңүз дагы туура бир кандай жол көрсөтсө, үлгү катары, балким оңдосо болот адамды дагы. Жок, билбейм. 15 жыл болуп калды го жашаганына, болбойт. Мен билип калдым да. Башынан баштап эле ичет, Башынан баштап. Көп учурда биз көп балалуу айымдарды каармандыкка көрсөтүүгө чакырганда айтып калышат эми баардык нерсени ойлонуп иш кылыш керек. Көбүнчөсү айтат, ар бир баланын өзүнүн насиби бар. Кудайым наристени берсе, өзүнүн насиби, рызкысы менен кошо берет деп. Мен бул нерсеге кошуламын. Сиздин байлыгыңыз булар, сиздин балдарыңыз. Канчалык көп болсо, ошончолук бул бакыт, ошончолук бул биздин мынакей уулдарыңыз эртең эле сизге жаныңызга туруп беришет. Чоңоюшуп, бойлору да узун болуп багышат сизди. Кыздарыңыз ушунчалык татынакай экен. Мен кыздарыңызды абдан жактырып калдым. Колуман келишинче, мынакей буюрса келечекте окуусун бүтөтпү, кандай болот, жыгырдашатпы, колуман келишинче жардам бергенге аябай аракетин жасайм. Ушунчалык таланттуу балдарыңыз бар экен. Ар бирөөсү ушунчалык өзүнүн акылы менен, өзүнүн таланты менен мени өздөрүнө сүйдүрүп алды. Анан өзгөчө дагы бир уникалдуулугу бүгүнкү каарманыбыздын 7 кызынын атын 2,5 жыл мурун Анжелика деп менин атыман койгон экен. Муну мен билип алып абдан таң калып, ишенип ишенбей, күбөлүгүн көргөндөн кийин гана ишендим. Ушунчалык биринчи жолу ушундай каарман болуп атат. Эмне себептен менин ысмымды ыйгардыңыз? Силердей болсун дейбиз да. Ким койду? Өзүм койгом. Өзүңүз койдуңуз 7 кызыңызды, Эң кичүүсү тың кыйын чыгат деп мен ишенем. Өзгөчө силердей болсун деп койдум. Аябай тың экен. Анан өтө акылдуу экен. Көзүнөн жаш чыкпай эле экен. Анда биз бир аз азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү Шахризада айымдын дагы бир сулуулук тармагында эс алган жакшы бир мүнөттөрү менен бөлүшкүбүз келип атат. Анда Давлетова Мерим айымдын тейлөөсүн көздөй биз бет алабыз. Бардык эле айымдарга айтып кетчү нерсе, бетиңизди сөзсүз түрдө эгер майлуу болсо эртең менен кечинде жуушуңуз керек, а эгер бетиңиз жука болсо эртең кечинде эле жууп коюшуңуз керек. Жууганда дагы жана укалоо кыймылдары деп коет, же массажный движение менен жуусаңыз бетиңиз бырыштарын алдын ала алып, увлажняться этип сонун болот. Шахризада айымдын 7 баланы төрөсө дагы беттери бир 23-24 жаштагы кыздыкындай экен деп айтып кетем. Эмне себептен? Анткени коллаген өтө эле көп экен бетинде. Бул сейрек эле кездешчү нерсе. Бети бирок ушунча жагымдуу сонун экен. Бир эле проблемасы, бир эле көйгөйү бул таг эле экен. Ошо тагына каршы Кореядан окуганда алып келген фарфоровая кожа деген процедура, фарфоровый пилинг деп коет. Кислородный пилинг, ошол процедурасын берем. Мурда кайтып кеткендей, агарткан сыворотканы сүйкөйбүз дагы. Үстүнөн ушул сыворотка жакшы кириш үчүн сонун альгинатты масканы коебуз. Бул сиз айтып кеттиңиз, кызыңыздын бетинде аллергиясы бар деп, ушуну бир күндө 2 мал сүйкөп койсун. А бул болсо сизге бетиңизге күндөн сактаачу, жашартуучу крем кичине дагы артат. Ушуну да күнгө чыкканда сүртүп турасыз. Деңиз эле косметолог жактыбы?
Бардыңыз беле буга чейин косметологко? Жок, Беттеги барам. тактарды кетиришибиз керек эми, сулуу болуп өзүбүздү сүйүп, өзүбүзгө кам көрүп жашашыбыз керек экенби? Жашаган жериңиз тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүздөрдүн үйүңүздөр барбы? Жети бала кайсыл жерде азыр жашап атат? Квартирадабыз. Азырынча квартира таап элекпиз да, азыр апам ошо эжемдин колунда, ошол жердебиз азырынчачы. Квартира караштырып атабыз. Жети бала менен көп ала бербейт экен квартирагачы. Көп балаңар бар экен деп көптөр алыша бербейт да. 15 жылдан бери жолдошуңуз экөөңүз бир мындай үй куралык кичинекей болсо да өзүбүздүн Бар болчу. жер болсун деген жоксуздар. Жери бар болчу. Баарын ошо сатып салды да, бүттү. Сатып салган. Азыр ошо квартирада турабыз. Жакшы дагы мыкты бизде инсандар бар, Бактылуу айым долбоорунда эле жакшы иш алып жүргөн, ашар менен үй куруп беришет. Мыкты биздин дагы кыргыз элибиздин мырзалары, жигиттери топтолуп ушул жети балалуу апабызга бир чыгымдарын мен аракет кылып таап берсем, курганга эгерде жардам беребиз десеңиздер, бардыңыздарды биздин катарга чакырабыз, келиңиздер, баарыбыз биргеликте чогулуп, ошол эле Талаш шаарынын мыкты жигиттери, мырзалары, байкелерибиз, инелерибиз мына ушул Шахризада айымга жети баласы менен биргеликте бир кичинекей үй болсо да куруп бергенге бардыңыздарды суранат элем. Бардыңыздардан чын жүрөгүм менен суранам. Шахризада айым экөөбүз суранабыз. Ким көрүп жатса, бизге кошулуп ашар менен үй кичине куруп берсек, кичине үй болсо да куруп берсек, анан чоңойто алабыз, балдарыбыз чоңоюп анан кийин улап кетебиз, туурабы? Эми биз Бактылуу айым реалити долбоорунун өзүнүн максатын ишке ашыруу иретинде бир күн болсо дагы сизге бактылуу бир көзүрмендерди тартуулайбыз. Өзүңүздүн айым экениңизди унутпашыңыз керек, өзүңүздүн сулуу экениңизди, татакай болуп жаралганыңызды, жаратканым ар дайым сизге жакшылыгын аябарын билишиңиз керек. Анда эмесе биз сизди сулуулук жаратуучулардын колуна тапшырууга чейин биздин Бактылуу айым реалити долбоорунун ар дайымкы бардык каармандарга өзүнүн туура мыйзамда жазылган кеңештерин берген юристибиз бар. Мына ошол юрист менен азыр сиз жолугуп, болгон маселелерди чечип, анан ошол маселелерди аягына чейин чыгарганга аракет көрөбүз. Андан соң дароо сизди ошол жерден сулуулук жаратуучулар бөлмөсүнө алып кетип, сизге макияж, прическа жасап, анан жанагы бутиктеги тандаган кийимдерди кийгизип, кайрадан жаңы Шахризада айымды жети баласынын кол чабуусун коштоосунда тосуп алабыз. На бесплатной основе. А еще приведете друга, получите бонус. Также есть возможность выиграть сертификаты на дизайн квартиры и бытовую технику. И самое важное, первоначальный взнос составляет всего лишь 10%. Эмаком. Качественное строительство – залог надежного дома. Мен ошо пособие боюнча сурап берейин дедим эле. Мен 8 айдан бери ошо пособие январдан баштап электим да. Жолдошум кол койбой койгон негизичи. Эме январда кол койбой коюп, анан ошодон буну эмеден чыгарып салыптыр, учеттончу вообще эле. Эмеге силер ала албайсыңар, ушундай сот аркылуу ажырашып, анан кийин биротоло никеси жок деп анан аласыңар деп атат. Ошол. Сиз буга чейин пособие алып жүрдүңүз беле? Алып жүргөм ооба. Алып жүргөнсүз. Январдан баштап. Балдарыңыз бармы? Баарын алып жүрчүм. Ошо жолдошумдун ошо кол койбой койгон да. Кол койгон себеби эмне эле? Эмне себептен кол койгон? Ошо барып ошо не работа деген эме кол коет экен го. Ошого кол коюп турчу да, анан ошол жерден буну чыгарып салыптыр да, ошо эле эмеден. Талас боюнча чыгарып салган. Компьютерде да вообще жок да, мен жолдошум. Анан ошол үчүн ала албай калдык пособияны. Эми мындай да, сиздин акыбалыңыз мыйзам боюнча пособие алганга толук укугуңуз бар. Мисалы 1 январь 2018 жылдан баштап мамлекеттик жардам боюнча, пособие боюнча мыйзам күчүнө кирген. Ал боюнча көп балалуу үй бүлөлөр 3 жаштан 16 жашка чейин үй бүлөлүк көмөк деп коет. Пособие алганга мамлекеттен толук укугуңуз бар. Ошо пособияны алып жүрдүңүз. Эми сиздин берде бербей чыгарып салган себеби бул деген туура эмес болуп калыптыр да, сиздин күйөөңүз жанында, мыйзам жанында. Ошон үчүн сиз эми күйөөңүз менен катар жашабайсыз да? Жок, жашабайм. Өзүм жалгыз жашайсыз. Жалгыз жашайм, жети балам менен. Жети балам менен. Ал жардам бербейт, акча бербейт. Жок. Чогуу жашабайсыз. Анан сотко кайрылдыңызбы, арыз боюнча? Жок, арыз боюнча кайрылган жокмун. Кайрыла элекмин. Эми сиз бул жерден анда кайрылышыңыз керек.
Если жаңы эле айтып кеттиңиз программанын убагында, что 15 жылдан бери уже оңолбой калды, ажырашууга барабыз деп. Сиз кайрылгандан кийин анан сабайт экен, туурабы? Мунун баары деген мыйзамсыз, биринчиси. Экинчиси, сиз сотко кайрылышыңыз керек. Сотко кайрылгандан кийин ал макулдук бербей жаткан турбайсызбы? Эми макулдук бербеген ал укугу аныкы дагы. Сот сизге 3 айлык эме берет, мөөнөт жарашууга. 3 айдан кийин сиз жарашууга келбесеңиз, сиз ажырашам десеңиз, ал сот сизди ажыраштырат. Андан кийин соттун чечими чыккандан кийин кайра эле ошо соттун чечимин алып, ошого таластык райондук акимиятка барып, ошо соттун чечимин алып барасыз. Өзүбүз тууралуу эмнени ойлонсок, ал чындыкка айланат. Ал эми биздин ойлор албетте келечекти жаратат. Андыктан ойлорубуз таза жана ошондой эле жакшы гана болушу шарт деп ойлоймун. Бактылуу айым реалити долбоорунун башкы каарманы азыр сулуулук жаратуучулардын бөлмөсүндө сулууланып жатат. Айнстайл сулуулук борборунун адистери Мыскал жана Нонага терең ыраазычылык билдиребиз. Даяр болуп калышкан экен. 1-2 мүнөттөгү убакыт бар болгондуктан сизге сөз uzatсак. Шахризаданы жарык дүйнөгө алып келген апакеси. Саламатсызбы? Кызыңыздын мүнөзү тууралуу айтып бериңизчи. Экейинен эле жоош болчу. Ошо жооштугунан эрте күйөөгө тийип кетти да. Алага чыгып кетти. Эмнеге макулдуңуз берип койдуңуз? Ой, алага болбой койбойт белеңиз? Жок. Болбой койду да таза. Эл деген эл экен, отургузуп койду. Анан жакшынакай эле жашашып жүргөн ушу 15 жылдан бери эле башынан кирдек кетпейт. Мынакей жетини төрөп койду, же жардам бербейт. Ортого түшкөн багы арачы кердек деп өзүмдө келтирген күндөрүм болду күйөө баладан. Ооба. Анан айла жок. Мына эми Кудайга шүгүр, ушу 7 баласынын өмүрү узун болуп, өзүнүн өмүрү узун болуп, иши кылып, бактылуу айым болуп, жакшынакай болуп жүрө берсин. 15 жылдан бери үй бүлө куруп келе жатышат күйөө балаңыз менен кызыңыз. Быйыл ушул 8 айдан бери 2 жолдо экен. 7 баланын бардыгын сиз каралашып жатасыз. Ар дайым убактыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болотпу кызыңызга жардам бергенге? Сизден башка да ким жардам берет? Эми бир туугандары жардам берет, продукта жагынан, картошка жагынан күйөө балдар алып келип берет, тестелери. Жардам берет берген жагынан. Кыялыңызда кызыңыз кайсыл кесипти аркаласа, кандай болсо деп ойлодуңуз эле? Ушуну мен өзү да жакшынакай эме болчу, анан ушу эрте күйөөгө тийгенен окуун дагы бүтпөй алага чыгып кетти. Анан айла жогорку билим алган жок. Жогорку билим ала албай калды. Шарт деле болбой калды. Мен деле ушу 6 бала менен күйөөм өлүп калган. Ушу 6 баланы мен деле эптеп чоңойттум. Сиздин колуңуз тийбеген кызга башка бирөөнүн бөлөктүн колу тийип атса, бул эң эле жашоодогу жаман нерсе болуш керек. Бул менен кандайдыр бир алып урушуп, сүйлөшүп, бир ортого бирөөлөрдү салып чечүү маселеси болду эле? Мен бердим, милицияга берсин, жалдырып отуруп, заявление аны кайра ал деди. Ал мен кетем Россияга деди. Болду, мен өзүңчө жашайсың, кетесиң деп койду. Мына кетпей эле, мына квартирага жашаса, квартирага тынчтык бербейт. Мектепте кыздарына тынчтык бербейт, мас болуп барып. Анан эмне кылабыз эми, айла жок. Ушу өзү менен өзү болуп кетсе жакшы болот эле, бир квартирасы да начар болуп атыр, сырыз, ооруп калат. Анан калса да талашса квартирада кымбат. Арзан квартира жок, 5000ден өйдө. Анан ушу жаңы жылдан бери детскийинде бербей койду, кол койбой. Мен кол коет экен де, сен акча алат экенсиң де, сен балдардын акчасы менен сен жыргайсың эмне деп кол койбой койду. Ошо менен мынакей жаңы жылдан бери пенсия деме детский албайт. Ушул балдарына Кудайым ден соолук берсин. Жакшы окугула мектепте, силер жаман окугаңарга такыр акыңар жок. Бир гана 5 деген бааны алышыңар керек, себеп дегенде апаңар кандай оор күндөрдө силерди тарбиялап чоңойтуп атат. Бактылуу балалыкты ар бир наристеге каалаймын. Эмне дейбиз? Бөтөн ата-эне, бөтөн наристе жок бул дүйнөдө. Андыктан бүгүнкү ошо Шахризаданын 7 баласы тең менин дагы балдарым болуп калды окшойт. Абдан жакшы көрүп, жүрөгүм менен жылуу кабыл алып атам. Андыктан баардыгыңыздар дагы мына ушундай сонун бир тууганчылык, кайрымдуулук ишке чакырамын. Биз менен биргеликте болуңуздар. Азыр бизге долбоорубуздун жардамчылары айтып калышты, подиумга биздин башкы каарманыбыз чыгам, даярмын деп турган мезгил экен. Анда музыканын коштоосунда кол чабуулар менен бергелик.
аял өзү сулуулук, аял барда жер сулуу. Карачы гана жарашат бекен мага, эки бөлүк көңдүн алалы бирөөсү сага. Карачы гана жарашат бекен мага. Аябай сонун жарашыптыр. Дагы бир айланып коюңузчу. Вау. Менин ушундай сонун узун чачыңыз бар экенин билбептирмин. Мага абдан кыска чачтай көрүнгөн. Демек, биздин сулуулук жаратуучулар, парикмахерлер туура сизге прическаны, чач жасалгону тандашыптыр. Эмне жакты сизге? Биздин ошол сизге жараткан образдан. Баары жакты. Макияжыңыз жактыбы? Макияжым ая жакты. Өзгөрдүм окшойт. Көп учурда айтышат, өтө көп жасап койду, же болбосо кээрлер айтат, аз жасап койдуңар, оозумду да кызартып, көзүмдү да карараак кылгыла деп. Сиз эмнени кошот элеңиз, эмнени алат элеңиз? Баарына жакты, мага баары. Аябай жакты. Аябай өзгөчө караңыздарчы. Көзүндөгү карек өзүнчө бир бакытка толуп турган бир көз карашты мен көрүп атамын. Кирпиктериңиз өзүнчө бир наздуулукту жаратып, кашыңыз аябай сонун формага чыгып, образыңыздагы такаңыздын бийиктиги, көнөңүздүн узундугу, өң баардыгы идеалдуу тандалган. Мага абдан образы жакты. Биздин долбоорго кайрылган бөлөсүнөн сөзсүз түрдө сурашыбыз керек. Себеп дегенде Наргиза бизге кайрылган болчу. Канчалык деңгээлде өзгөртө алдык? 100% өзгөртө алдыңыздар. Анткени күнүгө окшош күндөрүн көрөрбү, ушу жашоосуна өзгөрүү болсун деп да сиздерге кат жазганбыз. Чындап эле аябай бактылуу өзүн сезип турат. Биз дагы аябай көрүп атабыз. Көнөктөрү да аябай жарашты өзүнө. Жакшы таңдашыптыр. Буюрса кыздарыңыз чоңойсо, мыкты визажисттер, мыкты айтор чач жасоого, көнөк тиккен дизайнерлер болушса, мен ойлойм, сизди алаканына салып эле ошентип күндө сулуулап, сонун кийимдерди кийиндирип, сизди бапестеп багат деп себептегенде сиздин эмгегиңиз эч качан жерде калбайт. Андебесе биз экинчи образга кайрадан Шахризада айымды кол чабуулардын кызуусунда жөнөтөбүз. Экинчи образ күнүмдүк кийим, күнүмдүк ыңгайлуу кийим кандай болуш керек, ошону көрсөтөбүз. Эне сыйлаганды эл дагы сыйлайт дейт ансыңарындай. Эгерде келечекке сиз кадам таштап жатсаңыз, төбөңүз элге көрүнгөн атактуу инсан болом десеңиз, анда албетте өзүңүздүн жакындарыңыздан ошолорду сыйлап, алардын сый урматына татый берсеңиз, сизге жарашат деп ойлоймун. Мына ушул жерде студиябыздан орундалган бүгүн биздин кичинекей наристелерибиз бүгүнкү майрамдын эң чоң күнөөкөрлөрү. Себеп дегенде бүгүн 1-июнь балдарды коргоо эл аралык майрамына арналгандагы көрсөтүү болуп жатат. Ар майрам сайын Бактылуу Айым реалити долбоорунда каармандарыбыз бакытка толуп, ошол эле учурда жылдыздарыбыз ыр сунуп, ар бир темага жараша сиздерди кубандырып келгени эсибизде. Бүгүн дагы салтка айланган биздин концерттик программабызды ачык деп жарыялайбыз. Биздин бүгүнкү башкы күнөөкөрлөрүбүз 1-июнь балдарды эл аралык күнү болуп аткандыктан сахнага өзүнүн сонун чыгармасы менен астыңыздарда Kids Star жана Teen Star тобу Апакем деген чыгармасы менен болмокчу. Apakemini
düşüm uşunday Bolğan üçün enelerdin berimi Bütün boydon tura düğünü buzulbay Apa kim benim inagın Mangayda öçmüş çırağın Esin sobulup izminin Cenazın gülde camalın Apa kim benim inagın Mangayda öçmüş çırağın Esin sobulup izminin Cenazın gülde camalın Apa kim benim inagın Mangayda öçmüş çırağın Esin sobulup izminin Cenazın gülde camalın Apa kim benim inagın Mangayda öçmüş çırağın Esin sobulup izminin Cenazın gülde camalın Мына ушундай сонун чыгармадан кийин биз көрсөтүүбүздү албетте подиумга чыга турган Шахризада айым менен улантабыз. Экинчи образ менен подиумда кол чоолор болсун. Sana бүгүн шопинг келет жардамга Шоп, шоп, шопинг, шопинг, шопинг анткени ал эң сонун допинг, допинг, допинг Шоп, шоп, шопинг, шопинг, шопинг анткени ал эң сонун допинг Бар аял зат эң сулуу, сулуу эмес айым жок Аял өзү сулуулук, аял барда жер сулуу Карачы гана жарашат бекен мага Эки бөлүк көңдүн алалы бирөөсү сага Абдан жакшы. Азыркы күндө заманбап мына ушундай өтө жеңил кездемеден тигилген пиджактардын колдорун түрүп койсок, бул дагы өзүнчө бир сонун көрүнүш болот. Келиңиз. Анан шымдын кездемеси, кофтаңыздын кездемеси кандай экен? Жакшы. Жактай. Жука пахтанын гана кошулмасы бар кездемеден тигилген кийимдер жайында бизди тердетпейт, абдан салкын алып жүрөт. Жайында бул образда сиз жүрсөңүз болотпу? Болот, болгондо дагы бул жерде костюм тандалган. Бул пиджакты сиз көйнөк менен кийсеңиз болот, шым менен кийсеңиз болот. Апа, жактыбы сизге? Жактай ой. Башкача болуп калды го кызым таза. Ошо айтып бериңизчи, кызыңыз кандай эле, азыр кандай өзгөрдү? Кызым башында жакшынакай сулуу эле, кийин ошондой башына жанагыдай турмуш ошондой болгондон кийин кыйынчылык тартты. Азыр мына жакшынакай болуп калыптыр, өзгөрүп. Башкача. Жашоону бактылуу кылыш үчүн салымды өзүбүз кошушубуз керек. Өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү оңдошубуз керек. Тегерек чекебиздеги адамдарга кылган мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Бардык нерсеге кайгыра бербешибиз керек. Демек, ушундай болмок. Демек, сиздин маңдайыңызга жазылган бул тагдыр. Демек, сиз 7 баланын апакеси болмоксуз. Демек, сиз бактылуу айымга катышмаксыз. Демек, сиз экөөбүз таанышмакпыз, туурабы? Анан Кыргызстандагы эң мыкты адистер сизге макияж, прическа жасап, эң мыкты бутиктер сизди кийиндирмек. Бул жашоонун дагы сонун жери. Медалдын деле 2 тарабы болот. Андыктан бактылуусузбу? Бактылуумун. Укпай жатам. Бактылуумун. Сиз бактылуусуз. Бардыгыбыз бактылуубуз деп гана жашашыбыз керек. Ошондо гана бакыт бизди көздөй тартылат экен. Анда биз 3-чү образга сизди кол чоолор менен биргеликте узатабыз. 3-чү образ албетте көйнөк болот. Биринчи жолу Бактылуу айым реалити долбоорунда 5 жылдын аралыгында балдарды коргоо күнү, эл аралык коргоо күнү белгиленип жатат. Андыктан биз мына ушул 7 кичинекей наристебизге Шахризаданын мына ушундай татынакай балдарына дагы сюрприз дардап койгонбуз. Азыр мына ушул образ менен өздөрүнүн эле кийимдери менен турушат. Бир нече убакыттан кийин жаңы образдар менен, жаңы кийимдер менен сахнага, подиумга апасы менен биргеликте чыкмакчы. Жүргүлө анда бардыгыбыз которунганы, кийингени кеттик. Биздин стилисттер азыр тосуп алыңыздар. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эң сонун музыкалык чыгарма сиздер үчүн Teen Star тобунан алга болмокчу.
бизде алдыда. Талпыналы достор бирге алдыга. Келечектин отун жагып жандыра. Канаттарды жайгыла. Белим алып дайым ага жетели. Ата эне үмүтүн акта берели. Эл жер үчүн эмгеги. Жаштарды милдети. Жакшы бизде заман бап. Күн сайын жаңылыктар жаралат. Атта калбай мезгилдериңен умтула бер алгалап. Сен дагы, мен дагы. Биз келечектин жолун бирге куралы. Эл үчүн, жер үчүн. Талыкпастан билим алалы. Үчүнчү образ менен биздин бактылуу айымыбыз подиумда. Сага бүгүн шоппинг келет жардамга. Шоппинг, шоппинг анткени ал эң сонун допинг. Шоппинг анткени ал эң сонун допинг. Бар аял зат эң сулуу эмес айым жок. Аял өзү сулуулук, аял барда жер сулуу. Карачы гана жарашат бекен мага. Эки бөлөктөңдөн алалы бирөөсү сага. Мына чыныгы аялзат, чыныгы эненин образы. Абдан жакты мага ушул образ. Сизгечи? Жактыбы? Ыңгайлуу экен, конокуда кийгенге, жакшылыктарга барганга. Сөйкөңүз жокко? Каякта сөйкө? Жокпу. Анда сизге мен сөйкө, шакек дагы камдап койгом. Ошол сөйкө, шакектерди тагынбай келгениңизди байкадым. Жашоонун оор мындай абалында эч бир андай нерселерди деле унутуп коет экенбиз. Шүгүр деп ар бир аткан таңыбызга сүйүнүп, өтүп аткан күнүбүзгө, аманчылыгыбызга гана бактылуумун дейт экенбиз. Ал эми сизге чын жүрөгүмдөн Бирингол соода борборунун биздин башкы өнөктөштүн мына ушундай сонун белегин сизге тагып коюуга уруксат этиңиз, Анда кармап туруңуз. Флярды себептегенде мына ушул үчүнчү образыңызга абдан жарашкан, жашынакай сөйкө экен. Такыр чечпеңиз эми. Такыр чечпеңиз. Жоготпоңуз. Бирок кыргызда жакшы сөз бар апа, эртең уй жеп кетсин деп коет,
ден соолукта бол деп коет, мындай нерселер табылат дейт, алтын башың аман болсун деп коет го. Апам ар дайым айтып жүрчү эле, бул кулончикке цепочка тагасыз, муну бул жака салып коеюн дагы, анан кийин сизге шакек тагып койбойм колуңузга. Чексиз бакыт сизге каалайм. Размери дагы чапчак болду. Мынакей. Белегиңиз кут болсун. Бул белектин алгачкысы, башы гана. Андыктан сизге даярдаганда белектерди салды да. Биз болсо азыр сонун сюрприз даярдап койгонбуз. Сиз сулуулук жаратуучулардын бөлмөсүнө кеткенде кака кетти балдарыңыз? Балдарыңызды дагы башка бөлмөгө биз киргизип койгонбуз. Себеп дегенде алар дагы азыр кийинип чыгып сизге мода көрсөтүшөт. Биринчи жолу биз каармандардын балдарын дагы кийиндирели деп чечтик. Бир гана сизди эмес. Сиздин абалыңызды түшүнүп, эл аралык балдарды коргоо күнү болуп аткандыктан балдарыбыздын да маанайын көтөрүп, аларга белектерди берип, жаңы кийимдерди белек кылалы деп чечтик. Анда эмесе астыңыздарга азыр подиумга Kidstar тобу менен биргеликте Instagram ырын кошо ырдашып сахнага чыгышат. Улуу кызыңыздын аты Альбина. Альбина мисалы үчүн Айыма менен чыкса, кийинкиси Эльза, кичинекей Анжелика менен чыкса, атайын менин атыман койгон кичинекей кызыбызды. Андан соң дагы 6 балабыз, 6 ушул Kidstar'дын тобунун мүчөсү менен, кыздары менен чогуу биргеликте подиумга чыгышат. Анда колчолор болсун. Zamanға жараша, жашообуз башкача. Сүрөткө түшөбүз, жүктөйбүз инстага. Кана кеттик барыңар лайк бас. Калтырбай жалпыңар комменттен жаз. Мезгилдин агымы, ар бир күн талабы. Оюн бар утканга, лентаны карайлы. Кана кеттик барыңар лайк бас. Калтырбай оюнду жаз. Көңүл бур барыңар, кызыгы бар. Instagram биздин булайкаграм, Instagram биздин вайнерграм. Белгиле бир жазылабыз, заман бап чарты
Мына ошентип сонун биздин татынакай таланттуу кыздарыбыздын коштоосунда бардык азыр бизди көрүп аткан Бактылуу Айым реалити долбоорунун кичинекей көрөрмандарына 1-июнь балдардын эл аралык майрамына карата сонун гүлдестелерди сундук, маанайыңыздарды көтөрө алдык деген жакшы ишеничтебиз. Биз болсо каарманыбыздын мынакей алтындай болгон 7 баласы бар экен. Анан төш белгиңиз канаки? Баатыр эне деген төш белги калып калды окшойт, Ар дайым ошол төш белгиңиз жаныңызда жүрсүн. Кайсыл кийимди кийсеңиз дагы ошол менен сыймыктанып, төшүңүзгө тагып, ошо менен чындыгында башкача айымдардан өзгөчөлөнүп турасыз. Себеп дегенде жаратканын баардыгыбызга мына ушунча көп наристени берсин деп каалайт элем. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз албетте өнөктөштөр, албетте демөөрчүлөр, албетте жакшы инсандардын коштоосунда сонун өтүп жаткан мезгили. Учурдан пайдаланып биздин башкы өнөктөшүбүз Эмаком курулуш компаниясына холдингине терең ыраазычылык билдиреймин. Биренгол соода борборуна лакшери шубалар дүйнөсүнө ошондой эле таттууларды мынакей биздин көрсөтүүбүздүн башынан аягына чейин алып келип балдарыбыздын курсагын тойгузуп аткан Тарты Рахат. Ал эми биздин сонун кичинекей белегибиз бар. Бул жерде сиздин образыңызга аябай эле ылайыктуу болгон мына ушундай сонун сумочканы берип жиберишкен экен. KF Fashion Bag дейт. Бул сумканы кабыл алып коюңуз. Сен кармап туруп апаң белектерин, макулбу? Ар дайым биздин долбоор өнөктөш болом, белегимди берем деген инсандарга эшигин ачат. Андыктан биздин көрсөтүүлөр тартылар күнүн атайын биздин ушул экран астында номер аркылуу билип, келип белектериңиздерди биздин каармандарга берсеңиздер болот. Ал эми бардык сунушуңуздарды жана ошондой эле каттарды биз биринчи электрондук гезит KG аркылуу дагы кабыл алабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн сүрөт таржымалын гезит KGден окусаңыздар болот. Анан дагы сиздердин азыр үйүңүздө орунда барып жей турган таттуу, даамдуу белекти мен беремин. Ал Cakes Dijaдан болот экен. Cakes by Dija. Айым Style сулуулук салонундагы адистери азыр бир аздан кийин чыгышып өздөрүнүн жакшы белектерин берет. Ар дайым Бишкекке келген сайын биздин салонго баш багып туруңуз. Чачыңызды жасаган мускал, нона, макияж жасаган ар дайым сизди тосуп алышат. Биз бир гана айымдарга сулуулук жаратууга бардык мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Ал эми 3 образды тең подиумга кийип чыктыңыз. Үчөө тең ушундай сонун жарашты, мага абдан жакты. Анан 3 образдын бирөөсүн тандап алышыңыз керек. Million Fashion бутиги сизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип атканда. 3 образдын кайсысын тандап аласыз? Акыркысын. Ушул көйнөктү, буйруса мынакей улуу кызыңыз чоңоюп калган экен. Жакшылыктарына, мектебине, туулган күндөргө кие турган ыңгайлуу көйнөктү сизге Million Fashion бутигинен белекке беребиз. Бут кийимиңиз ыңгайлуу экенби? Мына ошол ыңгайлуу бут кийимди дагы Лина Марана бут кийимдер дүкөнүнө барганбыз, ошол жакта сизге белек кылып беребиз. Биздин студиябызды кооздукка бөлөгөн Санжар Диадема Декор компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ар дайым үйүңүзгө керектүү буюмдарды ала турган болсоңуз, Mia Home'го келиңиз. Бул белекти болсо мен кармап турганын себеби биздин кичинекей каарманыбызга болчу. Ойлонуп ошол балдырдын баардыгына эле белек кылганга аракет кылдым, бирок ошончо дагы атайын кичүү кызыңызды мен атыман Анжелика деп атап койгондуктан бүгүн анын үстүндө менин туулган күнүм да болуп аткан. Мына ошол Анжелика деген цепочканы тагып коюуга уруксат этиңиз. Атың ким деп сураса, мына ошол цепочканы көрсөтүп коесуң, Келе кой. Жакшылыкка тагынып кийин чоңойгондо мага көрсөтөсүң. Макулбу? Анжелика деген цепочканы сага белекке берем. Мен 3 жылдан бери тагып жүргөн цепочкам болчу. Анан улуу кызыңызга бүгүнкү күндө медициналык жардам керек болуп аткандыктан эжекебиздин чындыгында анализдерди тапшырып докторлорго көрүнгөнгө да каражаты жок болчу. Эмаком курулуш холдинги сизге мынакей ушул жерде 5000 сомдук акчалай бардык биринчи тепкичтеги дарылоосуна берет. Келиңиздер, кармаңыздар, белектер көп. Лакшери шубалар, булгарылар дүйнөсү сизге Булгарыдан, Италиядан келген сонун куртканы белекке берип жүрүптүр. Мынакей сиздин өлчөмүңүз чак келет, өзүм тандап алгам. Ар дайым лакшери дагы биздин бардык кайрымдуулук иштерибизге активдүүлүгүн көрсөтүп, көптөгөн айымдарга жардам беришет. Эмаком холдинг компаниясынан сага белектер карма, бул сага айтпадым беле белек берем деп. Анан кыздарыңызга дагы мынакей ушундай дагы бир бут кийим белекке. Белектер ар дайым көп болот. Себеп дегенде мынакей кайрымдуу инсандар көп. Негизи кыргыз эли ар дайым кайрымдуу эл келет.
Ушуну менен белектерибиз аягына чыккан жок, себеп дегенде Миллион Fashion бутиги сизге акчалай дагы беребиз дейт. Кааласаңыз бар бутиктен кийим аласыз, кааласаңыз ал акчаны алып кетсеңиз болот. Биздин ушул бутиктин өкүлү, ийгиликтүү айымдарыбыз сиздерге куттуктан келиптир. Айым Стайл сулуулук салону келип куттуктасаңыздар болот биздин айымыбызды. Шахриза эже, бүгүн сизди куттуктайбыз. Бүгүнкү образыңыз сизге жакты деп ойлойбуз. Жана бул сертификат биздин Айым Стайл салонунун атынан белек. Учурдан пайдаланып, сизди туулган күнүңүз менен куттуктап кетели дегенбиз. Айым Стайл коллективинен ар дайым биздин жаныбызда жаркырап жайнап, элдердин баарын ыраазы кылып жүрө бериңиз. Сизге рахмат, чоң рахмат. Силер бар болгон үчүн мен ойлоймун, мына биздин долбоор дагы жүрүп жатат. Бүгүнкү биздин майрамыбыз дагы, менин туулган күнүм дагы бардык ушул айымдардын бактысы үчүн мынакей ушул бүгүнкү эфир менен жүрүп жатат. Бардык мынакей июнь айында төрөлгөн инсандарды дагы туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бактылуу айым Алиса долбоор менен биргеликте болуңуздар. Балдарыбыз аман болсун, жакындарыбыз ден соолукта болсун, ыйлашсын, күлүшсүн. Бардык жакшылыктар жашоодо берилген жакшылыктар боло берсин. А биз болсо эмки эксклюзивдүү көрсөтүүдө көрүшкөнчө деп кол булгалайбыз. Аман болуңуздар. Сага бүгүн шоп